Ассаламу алейкум, ардактуу телегөрүүчүлөр. Мен айылым көрсөтүүсү Ош облусунун Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Сеңир айылына келдик. Сиздер менен биргеликте мына ушул айылды бүгүн сонун бир чагылдырып берүүгө аракет кылалы. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл аймагындагы Кызыл Сеңир айылы облус борборунан 50 райондон 20 чакырым алыста жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 1100 метр бийикте турган бул айылда 900дөй кожолук, 5200дүн тегерегинде калк жашайт. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенишет. Айылда мектеп, бала бакча, медпункт, мечит, мончо жана башка калкты тийилүүчү соода түйүндөр бар. Кызыл Сеңир айылына мына ФАПтар курулду. ФАПтар түзүлмө курулду эл немесинен. Мына неме тараптан мына асфальттарыбыз төшөлдү жаңыдан. Мына спорт залыбыз курулду. Мына садиктерибиз жок эле, садиктерибиз түштү, мына садиктер болду эл немесинен. Дагы өкмөт неме жактарда мына жаштар немесинен мындай остановкаларды кылдык. Бул ушумалга чейин остановка деген болгон эмес. Ушу талаа жүргөн балдарыбызга рахмат. Ушинтип жаштымыр буюм кылып, мында остановканы жасаттык. Түнкү жарыктар жок эле, түнкү жарыктарыбызды коюлдук. Мына Сеңир деген айылыбыз ушундай илгерки боюнча жашап келген. Ушул жерлерге түнкү жарыктар коюлду, асфальттар төшөлдү, мына көчө. Ушунча неме малга чейин чаң көчөдө жашаган ушуларчы. Мына асфальттарды куруп, азыр мына ушул немеде жакшы немелер аткарылды да. Алдыга кандай иш пландар бар эми? Алдыда Кудай кааласа 2021 жылга пландарыбыз маданият үйүбүз жок. Эң чоң айылыбыз бул Кызыл Сеңир айылчы. Ошол жерде мына маданият үйүбүз жок, мына дагы эле составта мектебибиз көрдүңөр, этаж мектептер жок. Окуучулар 3 сменде окушат. Мына ушуларды Кудай кааласа насип болсо быйылкы ишке аткарабыз деген ниетибиз бар да. Кызыл Сеңирдин тарыхын айтсак бир далай болот. Бул мурда бул жерде Жалаң Боро Баатырдын урпактары отурган. Кийин коллективдештиргенден кийин 33-жылда анан Кызыл Сеңир деп аталып калган. Кызыл Сеңир деп аталганын негизги себеби биздин анау айылдын баш жагында Сеңир деген жерибиз бар. Ошол жерге биринчи жолу коллективдештирип ошол жерде башталган экен. Ошондо ошол колхоздун атына койгон. Кызыл Сеңир деген ошол жер, кызыл дегенди биздин алги Октябрь революциясын жеңгенден кийин киргизилген ат да, ошондон Кызыл Сеңир деп аталып калган. Эмесе 4 боро, 3 коргон деген аттар болгон буга чейин. Ошол аттар менен келип жүргөнбүз. Негизинен бул жерде Адыгине уруусунан тарагандар жашайт көпчүлүгү. Анын ичинен Жол Жакшынын балдары бар, Жубоштун балдары бар. Негизинен ушул эки уруу, анан уяк бияктан келип отурукташкан башка урундан да бар балдар. Жок эмес бар. Көсүп келип отурукташып калгандар бар. Шер Оттокур деген абабыз болгон. Бул Кыргызстанда эң биринчи медицина тарабынан бир билим даражасына ээ болгон адам. Бул доцент болгон, анын азыр кыздары бар, өкөтөң медицина докторлор болуп калган ушул жерде. Олар бар. Анан мына жерде Мырза Каримов Аптат деген сүрөтчүбүз өткөн. Ал киши эсир сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болгон. Анан мен азыр акыл эсим кетип калды, кыйла унутуп калгандым ушундай. Абдан жакшы сонун маалымат айттыңыз. Рахмат сизге, бар болуңуз. Биз да барайлы эми. Майлы. Боптур, жакшы турула. Жакшы. Кайда достор, кышкыроодо кыйналбай отурасыздар анан? Рахмат Казбек уулум. Отурабыз эл катары кыбырабы ушул 5-6 жыл болду. Ушул карамал менен алектенип атабыз. Булар жалаң эле торпоктор го. Булар жалаң эле торпоктор, эми эт багытында багып көрөлү деп местный торпокторду бакча элеген. Муну да быйыл көрөлү деп Россиядан алдырдык.
Куда кааласа, Чет үлкен торпоктор экен. куда кааласа күздө көрөбүз эми. Жайлоого барып келсе. Булар Жакшы. биздин шартка туура келеби экен. Биздин шартта эми көнсө керек эми. Жакшы эле болсо керек эми. Бул канча айлык торпоктор? Булар эми 5-6 айлык торпоктор дейт. Эми быйыл көрөбүз. Эгер жакшы болуп калса, эми сандан сапатка өтөйлү деп неме кылып атабыз, балам, аракет кылып атабыз. Бала чага менен. Эми буну эт багытына деп калыңыз. Канча салмак эт берет экен да? Түзүгө эле берсе керек 250-300 килодон берет деп атат го. Ошонун кызыгып, балдар алып көрөйлү деп атышат. Ошону багып атабыз азыр. Кудайга шүгүр. 5 балам бар, ошонун эң кичинеси ошол жерде малчы болуп иштейт. Өзүм келип 2-3 күндө келип кабар алып турам. Бизерге жөн эле чөп салып койсо, жайып койсо оттой. Ошол жерде кечке күндө турушат. Кечке малын сарайга камап коюшат. Ооба эми бул баягы биздин жайдары малга караганда булардын айырмасы эмнеде экен? Тойтtu көп талап кылабы же Жок, тойту деле көп талап кылбайт. Булардын чоңоюшу жакшы экен да. эрте чоңоюп? Эрте чоңоёт экен. Бул эми биз 6 айлык дейт. Бул биздин 1 жашар 9 айлык торпоктордон менен барабар экен да. Ушундай деңиз а? Ушундай. Сандан сапатка өтөлү деп бүгүнкү күнү сапатка өтсөк болчу да экен анда. Болчудай, айылда деле ушул байлап баккандар бар. Үйүндө Бордоп бордоп семирткендер бар. Эми Кудай кааласа бардыгы эле жакшы. Эл аракет кылса болот. Кылса болот. Айылда жашоо ушундай. Эми жумуш жок андан бөлөк. Биздин эми ата-энебиз эми мал чарбасында иштеп, апам саанчы болгон, Ленин орденин кавалери, атам малчы болгон. Ошо биз кичинебизден эми мал менен жүргөнбүз. Аба эми ушу башка өлкөдөн келген малдарды кантип алып келсек болот, кантип көбөйтсөк болот деген бир суроолор жаралышы мүмкүн да. Эми муну алып келип бакса болот. Эми айыл чарба министри сүйлөшүп, элге арзаныраак кылып алып келип берсе, пародаларын көбөйтүшүбүз керек. Сен айткандай сандан сапатка өтүп, ошо элдин жашоо тиричилиги оңолот эле дегеним. Азыр жөн эле баягы малга кызыгам деп жүргөндөр болсо, жөн эле жүрбөй буну баштаса болот экен анда. Баштаса болот, коркпой эле. Ар бир кыргыздын баласы эми мал жанды болот, кылса болот. Жакшы эле. Жыйынтыгы болот, а? Жыйынтыгы албетте болот. Булар жош эле болобу экен, карматабы экен? Же карматпайбы? Жок, карматпайт. Булар бош жүргөн немелер экен, карматышпайт. Азо. Айылда жашоо мына ушундай таризде өкүм сүрүүдө. Жусуп аба учурда убакытты туура пайдаланып, мал чарбачылыгын өнүктүрүү менен алек. А биз болсо айыл аралап жөнөдүк. Cengiz, şundan kurçutu verse. Yaksın mı, tızsın mı? Şu dükkanda açık koyganın yakşı oldu. Daim gelip kurçutup getiririz. Ayında kalap, kursap kalıp kapatsan şöyle kurçutup ben alıp otur. Kurçuturuz. Жеңишбек мырза 2-3 жылдан бери элдин орун колдон, жеңилин жерден алып, балта, теше, ара бычактарды курчутуп эмгектенип келет. Бир уул 3 кыздын атасы болгон эл уулун айлыктар сыймыктануу менен айтып жүрүшөт. Анткени Жеңишбек мырза чакан болсо да, айылга мына ушундай шарт түзүп алды. Бул айылга келип, мына ушинтип бир үйгө кирип калдым. Албетте бул жерде кызыл сеңир, айымдар, шайыр апалар тобу деп мындай бир жашнакай апалар болуп турат азыр алдында. Кандайсыздар апалар, жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Жакшы.
Тип эле ак элечектер кийип, аябай сонун жарашып калыптыр го силерге. Эми бул шайыр апалар кантип түзүлүп калды? Максат эмне? Кимиңиздер айтып бересиздер эми? Hoş gelipsin balam. Şu bizim Kızıl Sengir ayılığızga. Şair apalar toğu 2017 yılı. Uşul şair apalardı uyuşturu, men şu жүрөгүмдү өйүп жүргөндө, şu бардык райондордо, мына башка жактарда шайыр апалар чыгат, биздин айылдан эмнеге чыкпайт деп, айылдагы şu үйдө турган апаларга кыдырып, айтсам бардыгы макул болушту. Азыркы күндө 15 шайыр апа чогулуп ырдап жүрөбүз. Алдыңкы орундарга чыгып, грамота, дипломдордун ээлери болуп жүрөбүз. Анан бизге ушул айыл өкмөтүбүз чоң жардам берди. Forma жагынан инструменттерди алып берди, формаларды тегип бизге жакшы колдоолорду көрсөтүп атат. Апа, бул жерде уус чеберлер, бир топ сыйлыктын ээлери, батыр энелерге окшойт менимче. Шайыр апалар жөнөкөй шайыр апалар эмес. Биздин арабызда 4 батыр эне бар, ардактуу айымдар бар, уус чеберлерибиз бар. Ушул азыркы күндө унутта калган мына жүндөрдү иштетип атышат шайыр апалар, кийиз кылып атышат, курак тигип атышат чеберлерибиз. Бизден кийинки ушул кыз келиндерге ушул билгендерибизди үйрөтүп, канча балалуу болуш керек, мынандай унутта калган кол өнөрчүлүктөрдү жандандырайлы деп ушу өзүбүздөн кийинки келиндерге үйрөтүп атабыз. Жакшы, сонун апа. Бул жактан да чебер апалардан сурайлы. Сиздер эмнелерди тигесиздер? Менимче курак окшойт, көбүнчө. Шайыр апалар тобу менен биргелешип, төшөктөрдү кабыйбыз, мындай курактарды курайбыз. Мына каттама курак деген болот. Ушундай курактарды жасайбыз, мындай сону мындай оймолорду да басабыз. Бул жердечи кыздарыбыз бардыгы эле колду. Булар өздөрү деле ойлошо керек, ушу Кызыл Сеңир айылына ушундай балпайган эне болуп, анан бизди ушу топту түзгөн ушул кызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Негизи үйдө отургандан чындыгы бекер отурбайбыз. Бардыгыбыздын неберелерибиз бар. Неберелерибизди садикке беребиз. Садиктен кирелден кечке бекер отурбайбыз. Мындай чапандарды тигебиз неберелерибизге, сонун кылып. Мындай кырыктарды раса мактанып көрсөтөйүн да силерге. Анан неберелерибизге мындай төшөктөрдү курагамыз, жетиген курак деп коебуз буну. Неберелерибиздин үстүлөрүнө жаап коебуз. Апа сонун деп мына гүлдөрүнө карап, курактарына карап, уйкусу келбеген неберелерибизди алып мынтип жанында атканда мынтип карап, уктап калышат да. Неберелерибизди ошентип багып чоңойтуп атабыз эми. Анан мына шырдактарга эжелерибиз, апаларыбыз мындай жүндөрдү тытып беришет. Мындай эжелерибиз имергичтерди колго кийбейбиз онундай кылып. Аны боёйбуз, ушинтип сонун нерселер жасайбыз. Анан мына кыздан да Апа, арада ырдап коесуздарбы же жөн эле отура бересиздер? жок, ырдайбыз, сөзсүз ырдайбыз. Балдарыбыз жөнүндө, неберелер жөнүндө, элибиз жөнүндө ушу жакшы нерселерди ырдап бекер отурбайбыз дейм. Апа, бул айыл жөнүндө ырыңыздар барбы? Ырдап бербейсиздерби? Ырыбыз бар, бизге ушул Кызыл Сеңир айылым деп өзүбүздүн кулунубуз мына жерде Расул уулу Артур жазып берген. Анан өзгөндө Нышанов Абдыманап деген агайыбыз бар, ушуга берип өтүндүк, ушу улун чыгарып берсеңер деп. Анан ушул агайыбыз улун чыгарып Кызыл Сеңир деген ырды ырдап даңазалап атабыз. Алыбыз жетинче Кызыл Сеңирдичи. Телегөрүүчүлөргө ырдап бересиздерби? Ооба, Кудай кааласа ырдап беребиз. Мына ырга кезек келди. Мына ушуну күтүп аттым эле. Азыр бирге чогуу ыргабыз. Жерің алтын, көк уятып жатқандай, күндүн нуру көз ичине каткандай. Жаратылыш өзүң үчүн жаралыр, жарытканда бир сен үчүн аткандай. Кызыл Сеңир айылым, гүл бермекtin tağından. Kızıl
сонурдай турбайсыздарбы? Азаматсыздар. Чындыгында мына көрүп атасыздар шайрапаларды. Ар бир айылда мына ушундай балпайган шайрапалар, байбичелерибиз аябай көп. Мына ушуларды телевизор аркылуу чалдырып алсак, бул апаларды капа кылып алган болобуз, Эмне дейбиз, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мына ушундай ууз чеберчиликти, каада салтты, үрүп адатты кийинки келин кесектерге, кыз келиндерге үйрөтүп, кыздарга үйрөтүп жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. А мен болсо айыл кыдырайын. Айылдын маданияты менен эле кошо спорт жааты да өнүккөн десек болот. Волейбол боюнча мектеп окуучулары, айыл жаштары алдыңкы орундарга ойноп келишет. Ал эми мактанчу жери бул спорт залды айыл эли өздөрү демилге көтөрүп, ашар жолу менен сонун шарт түзүп алышкан. Бүгүнкү күндө спорттун ар тараптан машыктырылып, айыл жаштары чемпиондук наамдарга жетишип келүүдө. Албетте, дени сак улут өнүккөн мамлекет дегендей, айылдык спортчуларга бали дейбиз. Таштанабы, бул эми балчылыкка аралашканыңызга канча болду эми? 40 жылдан ашты балам. 40 жылдан ашты. Ошо башталгандан 79-жылы башталганмын, мусугумда тең иштеп келатам. Ийгиликтер болот, болбой калат. Такай кармап келатам. Канча челек бар эми сизде? Азыр бу жерде 140 челек бар. 250дей семья бар. Негизинен бул пасека, мен муну сатам жаздарлардычы пакет кылып, 4 рамкасын берип сатып берем. Анан калганын апарып алып тоого көбөйтүп дагы ушундай кылам. Негизинен пакетный пчеловодство булчу. Пакетный пасека да. Негизги доходду мен ары сатып ошондон алам мен. Балчылыктан эмеспи? Балда калам болуп болсо. Анын болбогонун пакет сатам да. Анан матчный молок алынат сезонда. Эми жаман эмес, жакшы эле. Мага кызык, мына кыштын күнү учуп чыгып атканы кызык болот. Жок, бул азыр эми күн бүгүн ысып атат, болсо учпайт эле бул. Жаткан покойдо болгондо булар. Азыр учуп чыгып атат. Ары толук чыгып атат кыштан азыр. Жакшы. Азыр эми өзүнүн аселине берип атат экенсиз да бүгүнкү күндө? Жок, кошумча окутан берилген. Мына кошумча тамакпы? Кошумча тамак бул. Өзү ачар бар, мында караган турат. Бул Карпат парадосунун характерин караган, чакпайт да. О, башкалар жеп салат. Койдум. Көрдүң карасаң, мына ун чыкпай турабы? Азыр суук ысык болгондо башка эле эмес жок мунун. Кайсы арым пародаларын кармашат да ошондой эми? Мен Карпатка башка пародага өтпөйм, вообще өтпөйм мен. 2005-жылы өткөнмүн. Карпатка? Мына ошондон бери башка пародага өтпөйм мен вообще. Бул чакпайт экен да. Жок, бул мага жагат да. Жок экен да. Мага жагат, эми кээ бирлер ону мактайт, адамдар түшүнбөй эле өтө берет. Ана парода жакшы ояк өтөт. Бул стабильный изучать эткен эмес бирөө дагы. Муну түшүнүш керек да экичине. Анан ол пайда таппай эле жогон болуп кетет көбү. Мына уну Ошто Музафар деген бир бала бар, может таанысың сен. Ошол Украинадан барып маткаларды алып келет, элитный маткаларды. Анан секин жерде көбөйтөм мен. Бүгүнкү мамлекеттик каттоодон өтүп, мындай номерлер басылып да. Мамлекеттик каттоодо турам мен. Ветеринар паспорт бар, былтыр айыл өкмөттөн келип, ана экинчи качан номерду алыңдарды алып тактым бардыгын. Бул Евро стандарттын эмесине. Баягы продукция сатканда именно өчөнө келип ушуну карашат экен да алар. Ереженин баардыгын кылып койгон, мен учетум бар. Айыл өкмөттөн мага жер бөлүп беришкен. Налогун төлөйм. Жайыктан да. Таза аселди кантип билсе болот? Жанагы аселди тоңуп калат, катып калат, алар таза эмес дегендер болот го. Жок, бул өзү асал катыш керек. Эреже боюнча катат бул. Бул крупнозернистый, мелкозернистый, салообразный деп 3 кыл катат да. Бул алыгы өсүмдүктөрдүн берилген кристалдары да бул өзүнчө катат өзү бул. А катканда бул жердеги кээ бирлер бул шакар болуп калыптыр деп признавать этпейт. Действительно, асалды ошо боюнча эле жеш керек. Сатыш үчүн аны эритишке туура келет да. Бодан суудун кошуп кайнатып эритишке. Анан ол ошондо жесе ысыткандан сапаты бузулат да. 45 градустан өттү уже
Ферменттер азая баштайды. Демек кайнатып жана катып калганда суюлткандан кийин Фермент жоголо жоголот баштайды. экен да. Сапаттуулугу жоголот экен. Сулолор бар, сулолор эми жоголуп кетет, азайып кетет. Onu ошогончо эле жеш керек каткан боюнча. Сапаты ошондой, асар катат, катпаган болбойт. Жакшы аба. Эми өркүндөтө бердиңиз эми дагы. Жаштарга үйрөтүп. Баар келип турушат. Жакшы эле. Биз дагы барайлы эми. Макул. Сизге ийгилик. Силерге дагы ийгилик каалайм. Арлар. Кайсыл айылга барбаңыз көпчүлүгүндө таза суу маселеси бар. Кызыл Сеңир айылында болсо дээрлик көйгөй жок десек болот. Биздин Кызыл Сеңир айылыбызда азыркы мезгилде 5200 калк жашайт. Айылда инфраструктуралык схемада bir orta mектеп бар, 2 мешит бар, бала бакча, ФАП, ушулар бардыгы таза суу менен камсыз болот. Камсыз кылып келе жатабыз. Биздин суу системабыз 1974 жылы курулган. Анан Союз кулагандан кийин көпкө чейин токтоп туруп калган. Кийин биз ошону ишке киргизип, элдин, коомчулуктун күчү менен ошол ишке салдык. Азыр 10 жылдан бери туруктуу иштеп келе жатат. 10 жыл. Күнүнө график боюнча биз 4 сааттан суу беребиз. Saatine 65 tonnadan su çıkarat. 4 saatte 260 tonna su çıkarabız. 5200 adamga bölgөнүбүздө orta sepenen her bir adamga 50 litrinin tegerine su algan. Bul özün normasını toluk kamsız kılat. Egerde talap dagı jogorulasa biz iştö grafikini özgörtüp saatты koşuşka majbur bolup kalabız. Эми биздин bir жакшы жерибиz, элибиz жакшы көз караш менен, жакшы жардам бергендиктен, туура түшүнгөндүктөн суу төлөмдөрүн биз 90%тен жогору. Эми толук 100% болбосо дагы биз 93-94% ошону пайда кылдык. Себеби мына өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча эң көп суу акысы 554 000 сомдук суу саттык биз, товардык суу. Бул чоң жакшы көрсөткүч. 1 tonna суунун өздүк наркы 5 сом 90 тыйындан туура келди. Биз ушул жаңы көчөлөргө 8 көчөгө ар жылы бирден көчөнү толук суу системасын киргизип аттык. Жакшы. Эл дагы жардам берип атты, айыл өкмөт дагы жардам берип атты. Өзүбүздүн кызматкерлер дагы. Ушунун себебинен биз толук айылды 100% десек болот, көчөлөрдүн бардыгына суу жеткен. Суу төлөмдөрү жолго салынды, ушул система иштеп кетет. Эрмамат ага айткандай, учурда эл таза суу төлөмүн убагында төлөсө эле, суу да үйдүн алдынан үзгүлтүксүз чыгаары шексиз. Бул улак кандай бул күндө болуп турабы же Айылда ар базар күндөрү жаштар уюштуруп, ушул жерге стадион кылайлы деп даярданып атабыз. Кудай буйрса 5-5 жерде болот. Ошого азмаз тегиздетип сүрдүрдүк сайды. Эми Кудай буйрса ар базар күндөрү ушул жерде улак болот Кызыл Сеңир айылында. Эми бул азыр аламан улак бул даярдык эле болуп атабы кандай? Бул жөнүндө балдар азырынча аламан улак болуп атат. Fakat Tayqazanımız bölük şartla байланыштуу. Эми Tayqazan kurulsa, Kuda kalasa ушул жерде 5-5 өтөт. Балдардын кызыгуусу кандай эми? Азыркы жаштар жакшы, биздин айылда жакшы чапкан балдар бар. Эми просто мурун кулак менен азыркыны салыштырып болбойт. Мурун башка улак болот эле. Азыр эми Кандай болот бешо? Онда аксакалдардын тилин алат эле бардыгы улак болгондо. Азыр эми шарт мына балдарга байланыштуу ушу жаштар көрүп атасың, айтсаң да кынабайт. Бирок негизи жакшы улак, ар базар болуп атат. Элдин
болуп атат улакшы. Жана улакта аламан улакта эми баягы мурун сиздер чыгып жүргөндө баягы эрежелерди бузуп жүргөн учурлар болот эле го. Азыр бүгүнкү күндө ошолор кандай каралып атат? Баягы жипке байлап алган жана башка. Азыр эми ол чоң улактарда болот, эми азыр бул айылдын улагы үчүн андай жип деле колдонулбойт бул жерде. Чоң бизде жок, почти байлабайт деле жипке. Постоянно жөн таза улак кылышты аракет кылабыз ушу. Эми бул жерде мыкты чыкма балдар барбы? Кимдерди атап өтөсүң эми бу жерде? Бул жерде азыр жаш балдардан Кыяз, Нурлан, ушу айылдын балдарынан, Албакчы балдардан Наз, ушу балдар жакшы чабышат айылдын балдарынан. Эми булар деле менимче облустарда, республикалык мындай топтордо аракет кылып атса керек, ошолорго ойногонго. Жок, бизде ончолукка бара турган эмелерибиз жок, пока балдарыбызчы. Буюрса келечекте. Кудай кааласа ушу жаш балдар чет-четте элестетип ойлоп атабыз, Кудай насип кылса болсо керек. Жакшы, эмне дейсиз? Азыр эми кичине улакка көңүл бурайлы. Менимче жакшы эле болуп атат го. Жакшы чабышат экен, а? Ооба, кыргыз баласы ат жалында дегендей айылдыктардын улак ойноп жатканына күбө болуп, андан ары сапар тартып айыл кезип жөнөдүм. Апа, эми бул идея кандай келди? Кантип баштадыңыздар? Ушул жерде айтсаңыз. Бул гүлдөрдү өстүрүш өзүбүз ушундай идея болду. Менин досторум булар экөө бирге жүрөбүз постоянно. Анан ушул апалар дагы анан өзүбүзчө бир гүл өстүрүп көрбөйлүбү деп өзүбүз гүлгө кызыгабыз үчөөбүз тең аябай. Анан гүлдөрүбүздү чогултуп, анан көбөйтүп, ошентип анан баштадык. Эми быйылча шартка байланыштуу теплица кыла турган ниетибиз бар эле, бирок эме жок болуп калды. Мүмкүнчүлүк болбой калып, анан ушул үйдү бошотуп, ушул залыма жасаттык. Эми ушул жерде багып атабыз гүлдөрдү. Өзүңүз эле турган үйгө кыласыздар да? Өзүм эле ысык паровой бар, анан ушу шарт болгон үчүн ушул жерге киргизип алдык. Мыналарыңыз азыркы учурда деле гүлдөй берет экен да. Булар кандай сорттуу гүлдөр болду эми? Бир аз тааныштырып берсеңиз. Бул гүлдөр Голландиядан келе турган гүлдөр да, биздин өзүбүздүн гүлдөр эмес булар. Голландиядан келет экен. Анан буларды ушул жерде багып, адаптация деп коет. Өзүбүздүн абага көндүрүп, ушул шартка көндүрүп, анан кийин көбөйтөбүз да. Ар бир шагынан мынантип шактары бөлөк-бөлөк болот, ушуну бөлүп, анан көбөйтүп, ушу эме кылайлы деп ушуну алдырып атабыз. Бул ушул бүгүн кече келген товардан анан мына бөлгөндө биз монтип бөлүп туруп, мындай кылып көбөйтүп атабыз. Булар бөлүнгөндөрү. Ушинтип мыналардын шактарынан, тамырларынан, тамыры жокторун теплица кылып, тиги жакта эмеге салып туруп, теплица катары кылып, тамыр чыгарып туруп, анан эгип көбөйтүп атабыз. Буну сатыкка чыгарасыздар да? Ооба, Кудай буйрса сатыкка чыгарып, кичи бизнес катары ушу мындай жакшы нерселерге иштетели деп, анан ушул айылда отурган бизге окшогон апалар бекер эле отуруп, мындай кыймыл керек экен да бизгечи. Анан азыр биз Кудайга шүгүр келин бар, үйдө иш жок, жөн эле отура бербей Куран окуп, мындай намаздарыбызды окуп, бош убактыбызда ушу гүлдөрдү карасак, бул гүлдөр биздин стрессти алат экен да, аябай сонун көңүлүбүз ачылат экен. Кыймыл болот экен, ошон үчүн биз денсаулыкка да пайда. Денсаулыкка пайда. Сон апа, бул жактагы гүлдөрдү көрөчү, мына чакан идиштеги гүлдөр экен. Бул гүлдөрдү сортовой, бул өзүбүздө эле өскөн гүлдөр буларчы. Анан сортовой гүлдөр да, бул мына стрекаптус деген гүл экен. Бунун ортосунан мындай колокольчикке окшоп гүлдөйт. Гүлдөгөндө көрсөңөр сонун гүлдөр булар. Мен булардын биз деткаларын алдырып атабыз да Бишкектен. Интернет аркылуу алдырып, өзүбүзгө ушу алып буну эми көбөйтүп туруп, анан кийин сатыкка чыгарабыз биз буларды. Демек, үйдө олтуруп деле акча каражатын тапса болот. Болот экен. Кудай буйрса биз баштадык сатуубузду. Бүгүн мен бир туулган күнгө мына гүлдөн саттым, мына гүлдөн. Туулган күнгө подарочный кылып. Канча сомго саттыңыз? 500 сомго саттым. 500 сом. 500 сомго саттым. Кече 2000 сомго гүл саттым. Ошентип уже баштадык алдын. Булар чыныгы? Жанагы каучуктан жасалгандай эле көрүнөт экен, бирок. Бул антурим деген эркектин бактысы деген гүл. Антурим. Анан муну болсо женский счастье деп коет. Бул неме?
Бул дагы ошо гүл. Экөөнү бир аял бактысы деп коет. Буну экөөнү бир жерге койсоңуз жакшы өсөт экен да. Ошон үчүн муну экөөнү катар коюп өстүрүп атабыз. Булар декоративный гүлдөр, аябай сонун тал болуп өсөт. Булар деткалар да. Кичинекей көчөттөрү. Биз теплицаларды мындай кылып, мына гүлдүн жалбырагынан өстүрдүк да, мына фиалканычы өзү голландский гүл фиалкадан 9 түрүн сатып алдык дагы, ошонун бир жалбырагынан сайып мындай кылып көбөйттүк. Мынакей мындай болуп көчөттөрү чыгат экен да жанынан. Жанынан чыккандар булар, Жанынан чыккандарды эми аяка көчүрөбүз. Көбөйтүп. Ушундай. Глаксина деген гүлдөр бар, мынакей мына глаксина деген гүл монтип детка чыгат экен да бул жеринен. Булар Мына жанынан көчөт чыкты, ушуну гүл кылып өстүрөбүз. Апа, мындай отуруп алалычы. Эми алдыда кандай максаттар коюп атасыз? Эми алдыда максаттарыбыз көп. Биздин ошо гүлдөрдү өстүрүп, өндүрүп, аябай сортовой гүлдөрдү көбөйтүп алганыбыздан кийин бул жерден дайым эле үйүмө элеп турбайт да, көбөйүп атат буюрса бул бир 3 айда эле ушунча болуп кетти. Эми биз теплица кылабыз деген оюбуз бар, максатыбыз бар. Теплица, гүл теплица ачып, ошо биздин айылдагы айымдар, гүл сүйгөн айымдарга жайылтып, ошол гүлдүн кандай уход кылганды үйрөтүп, ушундай кылсаңар ушундай болот деп көп эле айымдар базардан сатып алат голландский гүлдөрдү, бирок аны көктөтө албай эле кууратып алышат да. Мен деле ошондой кылгам, 500дөн гүлдөрдү алып, анан кууратып алып эле бул болбойт экен деп жүргөм да, мына эми үйрөнүп, азыр мен дагы ошо аялдарга үйрөтөйүн деп атам, ошо келишсе үйрөтүп, ушундай гүл жөнүндө маалымат беребиз. Кудай буюрса, ошо теплицабызды куруп алсак, ушу немебизди өндүрөлү деген максаттарыбыз бар, ниеттерибиз бар. Алла буюрса, ушу ниеттерибизге жеткизсин. Демек, гүл өстүрөм деп пландап же көздөп жүргөндөр болсо, сизге түз эле кайрылыш керек экен анда. Кайрылса болот, келсе. Çırağısen, dünyada kımbat, abakem sen, öyle bacı sen, kıynal bacı sen, altın abakem. Bar bolgundayım, bar bolgundayım, bar bolgundayım, tübölük sen. Öyle bacı sen, kıynal bacı sen, altına bakayım. Bar bolgundayım, bar bolgundayım, bar bolgundayım, tübölük sen. Сонун, Замира, аябай сонун ырдадың. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кызыл Сеңир айылында жүрүп, өзгөчө, үлгүлүү, таланттуу үй бүлөгө туш болдум. Бул жакта Нурбек агабыз, учурда 4 кыздын атасы. Бүгүнкү күндө мына ушинтип экинчи кызы Самираны ушу маданиятка бир салым кошсо деп өзүнүн жолун жолдотуп, бүгүнкү күндө үйрөтүп келатат экен. Ага эми бул үй бүлөлүк чыгармачылык топ кандай кетип атат анан? Биринчиден рахмат, Казыбек, биздин айылга кош келипсиң. Келдик. Эми үй бүлөдө кыздарым ушул бардыгы ырга жакын, музыкага жакын. Бардыгы эле ырдап келатышат. Сиз моуну алганда эле келе калышат, мен да ырдайм. Мен ырдайм деп. Кезекте туруп калышат. Аккордеонду качан алып чыгасыз, Ямаханы качан алып чыгасыз деп күтүп турушат. Өзүңүздө кандай кетет анан? Менде эми азыр шартка байланыштуу чыгармачылык бир азга токтоп калды. Ушундай азыркы жагдайга карап. Кудай кааласа дагы
жаңгырларды жазабыз деп аракет кылып атабыз, тилек кылып. Көмүскөдө иштеп атат экенсиз да, өзүңүздүн үстүңүздөн. Азыр убактылуу токтоп турабыз. Жакшы. Şu айылга келип калды, айылда бүт эле бар, сизде ошо биз сыймыктанган ырчы жигитибиз деп калды. Бир жакшы чыгарма ойноп берет окшойсуз бүгүн бизге. Газбек жакшы кылдың, капа болбойсуң, мен сөзгө жогорак элем. Андан көрө ырдап берейин. Сөздөн ыргөтөбүз анда. Ооба. Тез эле ыргөтөйлү. Майрамбек Осмонов агабыздын биздин айыл деген ырын. Айыл жөн да? Биздин өзүбүздүн жердеш туугандарыбызга тартылып коеюн, а? Болуп. Мына кызыл сеңирликтерге арналган сонун чыгарма. Айланасы толор курчага, кайда жүрсө эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, бизди сүйүбүз, береке көп, толо үйүбүз. Айланайын, менин айылым, түбөлүк сага кала сүйүбүз. Мына ушинтип урматтуу телегөрүүчүлөр, Өзгөн районуна караштуу Кызыл Сеңир айылында сиздер менен биргеликте бүгүн кеч болду. Албетте эмне дейбиз, көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Сиздер менен коштошом. А мен болсо Нурбек ага үйүндө ырдап кала бермекчимин. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Чылдыраса тонун булагы, көңүлүмдүн канат кумары, ыя туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайын чырагы. Ыйык туткан биздин айылдын, өчпөс экен дайын чырагы. Биздин айыл, бизди сүйүбүз, береке көп, толо үйүбүз. Айланайын, менин айылым, түбөлүк сага кала сүйүбүз. Түбөлүк сага кала сүйүбүз. Бардык ушул жубайларга арнап. Ушундай. Мен багып кеттимби? Жооп өткөнсүз. Кайсы эле? Биздин айыл. Ай, биздин айыл. Биздин айылды колдон келишинче ырдап келем. Колдон келишинче. Соны бар. Мен кайталап коеюн. Ишни менен көп өзүм ишни менен ниеттерим. Şu niyetlet afkar koysam anan. Afkar koysam getirdim.